Үйдөн куулган келин. Автор Нуржамал Үсенова. Көркөм окуган Марлен Мырза. Айгүл үйдүн босогосуна акыркы жолу аттап чыкканда артка кайрылып караган жок. Караса жүрөгү чыдабайт эле. Колунда эскирген сумка. Ичинде баласына керек болгон кийимдер менен бир аз документ. Башка эч нерсе жок. Бирок ошол сумкадан да оор жүк анын жүрөгүндө болчу. Ал бул үйгө келин болуп түшкөндө өзүн жат сезген эмес. Тескерисинче, бул эми менин үйүм деп ишенген. Кайненесин апасындай көрүүгө аракет кылган. Күйөөсү менен бактылуу жашайбыз деп кыялданган. Бирок кыял менен турмуштун ортосу дайыма эле жакын боло бербейт экен. Айгүл турмушка жаш чыгып, турмушту да, адамдарды да толук түшүнүп жетишпеген кез эле. Ал үчүн эң маанилүүсү тынчтык жана үй бүлө болчу. Бирок кайын журт үчүн башка нерселер маанилүү экен. Алгач сөздөр башталды. Мунун колунан иш келбейт. Баланын ыы токтобойт. Келин болуп келип эле оор сурку алып келди, дешти. Айгүл унчуккан жок. Себеби унчукса отко май койгондой болорун сезди. Кайненесинин ар бир сөзү жүрөгүнө тийсе да, ичинен гана жутуп койчу. Күйөөсү башында унчукпай турду. Кээде Айгүлгө боору уруп карап койчу. Бирок апасынын сөзүнөн каршы тура алган жок. Бир күнү кечинде баары өзгөрдү. Кайненеси катуу үн менен «Жетишет. Бул үйдө сенин ордуң жок», деди. Айгүл эмне деп жооп берерин билбей калды. Тили байланып, көзү жашка толду. Күйөөсү унчукпай турду. Ошол унчукпай турганы Айгүл үчүн эң оор сокку болду. Ал түнү Айгүл баласын кучактап ыйлады. Баласынын жытын жутуп, ичинен «Мен сен үчүн чыдайм» деп кайталай берди. Эртеси таң эртең менен ал сумкасын көтөрүп үйдөн чыгып кетти. Кайда баратканын так билген жок. Бирок артта калуу мүмкүн эмес эле. Жолдо бара жатып элдин жүзүнө карады. Баары өз жашоосу менен алек. Эч ким анын ичинде эмне болуп жатканын билбейт. Бирок Айгүл ошол учурда дүйнөдө жалгыз калгандай сезди. Ал биринчи жолу өзүнө мындай суроо берди. Мен киммин? Келин эмес, аял да эмес, толук бактылуу боло алган. Бирок ал эне эле. Дал ошол ой аны алдыга сүрүүдү. Айгүлгө бул күндөн кийин оңой болгон жок. Ал батирден батирге көчүп, ар кандай жумушка макул болду. Кээде кечинде чарчап келсе да, баласына жылмайып сүйлөп, анын жанында өзүн күчтүү көрсөтүүгө аракет кылды. Кээде түн ичинде ойгонуп кетип, өзү да байкабай ыйлап жиберчү. Бирок таң атканда көз жашын жууп, кайра турмуш менен күрөшүүгө даяр болчу. Ал кезде Айгүл билген эмес. Бул куулуп чыккан жол анын чыныгы жашоосунун башталышы экен. Айгүл үйдөн чыгып кеткен күндөн кийин жашоосу дароо оңолуп кеткен жок. Тескерисинче ал күндөр анын эң оор күндөрү болду. Бирок ошол оор күндөр Айгүлдү алсыз эмес, тескерисинче күчтүү кылып тарбиялады. Алгач кичинекей бөлмө тапты. Эски, муздак, бирок баш калкалай турган жай эле. Баласын кучактап отуруп, дубалдарга карап көп ойлоно берчү. Мындан ары кантип жашайм деген суроо күн сайын кайталанчу.
Бирок жооп дайыма бир эле болчу. Баласы үчүн. Айгүл кайсы жумуш болсо да баш тарткан жок. Таң эртең менен чыгып, кеч киргенде чарчап келсе да, үйгө киргенде баласына жылмайып сүйлөчү. Баласы анын жалгыз тиреги болду. Кээде баласы уктап калгандан кийин көз жашына эрк берип, үнсүз ыйлап алчу. Бирок убакыт өтүп, Айгүл акырындап бутуна тура баштады. Жумушунда ишеним жаратты. Акыры туруктуу ишке орношту. Кичинекей бөлмө алмашып, жарыгыраак, жылуураак батирге көчтү. Баласы да чоңоюп апасына жардам бергенди үйрөндү. Айгүл ошол кезде түшүндү. Адамды сындырган нерсе кыйынчылык эмес, үмүтсүздүк экен. Ал эми үмүт бар жерде жашоо уланат. Бул аралыкта күйөөсү Бакыт башкача жашоо менен жашады. Айгүл кеткенден кийин үй ичиндеги тынчтык да кошо кетти. Апасынын катуу сөздөрү, үйдүн ичиндеги суук мамиле аны акырындап ойго салды. Ал башында убакыт өтөт деп ойлоду. Бирок күндөр өтсө да, жүрөгүндөгү боштук толбой койду. Бир күнү Бакыт баласын көргүсү келип, Айгүлдү алыстан көрдү. Айгүл мурдагыдай эмес эле. Көзүндө чарчоо бар болчу. Бирок ошол чарчоонун артында бекемдик, ишеним бар эле. Ал учурда Бакыт биринчи жолу чын жүрөктөн өкүндү. Ал өзүнө өзү көп жолу суракка алды. Эмне үчүн ошол күнү унчуккан жокмун? Эмне үчүн аялымды коргой алган жокмун? Бир нече жолу Айгүлгө жакындагандан коркту. Себеби кечирим суроого баары эле татыктуу боло бербейт. Бирок жүрөк унчукпай койгон жок. Акыры Бакыт кайрат кылып Айгүл менен сүйлөштү. Ал сөзүн көп узарткан жок, актанган жок. Болгону мен күнөөлүүмүн, деди. Айгүл унчукпай укту. Ал бул сөздү көп жыл күткөн эмес. Бирок ошол учурда жүрөгү ооруп кетти. Себеби ал жаракат айыгып калгандай көрүнсө да, изи калган эле. Айгүл дароо макул болгон жок. Ал шашкан жок. Себеби бир жолу шашкан чечимдин жыйынтыгын көргөн. Ал үчүн эң башкысы баласынын тагдыры болчу. Убакыт өттү. Бакыт өзүн өзгөртүүгө аракет кылды. Апасы менен да сүйлөштү. Өз катасын мойнуна алды. Айгүл анын аракетин көрүп турду. Жөн гана сөз эмес, иш менен далилденгенин байкады. Бир күнү Айгүл баласына карап туруп ойлонду. Эгер адам чын жүрөктөн өзгөрсө, балким экинчи мүмкүнчүлүк бардыр. Ошентип алар акырындап кайрадан бир жолго түштү. Бул жолу мурункудай сокур ишеним менен эмес, акыл менен, сабыр менен алар бири-биринин баасын билип, сүйлөшүп, түшүнүшүп жашай башташты. Кайнене да убакыт өткөн сайын тынчып, Айгүлдүн канчалык күчтүү аял экенин түшүндү. Кеч болсо да кээ бир каталар моюнга алынды. Айгүл менен Бакыт жаңы барак ачышты. Бул жолу жөн гана күйөө менен аял эмес, бирге сыноодон өткөн адамдар катары. Айгүл кээде ошол күндү эстейт. Сумкасын көтөрүп, көзүндө жаш менен чыгып кеткен күндү. Эгер ошол күн болбогондо, ал бүгүнкүдөй күчтүү аял болмок эмес. Ал эми бүгүн Айгүл өзүн жалгыз сезбейт. Себеби ал өзүнө ишенет. Жанында баласы бар. Жанында өткөндү түшүнгөн, баалаган күйөөсү бар. Ошентип үйдөн куулган келин өз тагдырын кайра өзү кураган аялга айланды.